Мекенден алыста ооруга кабылып, кайсыл жакка барууну билбей жатасызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек Метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 4284, +795 750 4984, +767 108 4084. Клиника Medical Amir мекендештер үчүн кам көрөт. Өткөн жылы Кыргызстанга 2 миллиард 928,2 миллион сом которулган. Былтыр Кыргызстанга 2 миллиард 928,2 миллион доллар которулган. Бул тууралуу Улуттук банктын маалыматында айтылат. Көп акча которуу системасы аркылуу жөнөткөн жеке жактар тууралуу болуп жатат. Белгилей кетсек, каражат ар кандай валютада которулган. Бирок Улуттук банк доллар менен эсептеп көрсөтүүдө. Буга чейин эң чоң көрсөткүч 2021 жылы болгон. Анда өлкөгө которулган каражаттын суммасы 2 миллиард 756,2 миллион долларды түзгөн. Мындан ары да доллар менен көрсөтүлөт. Өткөн жылы Кыргызстанга кайсыл өлкөлөрдөн акча которулган? Россия 2 миллиард 780,2 миллион. 2021 жылга салыштырмалуу 98,3 миллионго көп. АКШ 54,9 миллион. Плюс 11,8 миллион. Туркия 12,9 миллион, плюс 12,1 миллион. Казакстан 9,5 миллион, плюс 3,9 миллион. Улыбритания 6 миллион, плюс 4,9 миллион. Германия 4,7 миллион, плюс 3,8 миллион. Дагы 60 миллионго жакын доллар башка мамлекеттерден которулган. Булак Спутник эжи. 9 класстын окуучусу мектепте 3 окуучуну балта жана бычак менен жарадар кылды. Казакстандын Петропавловск шаарындагы мектепте 9 класстын окуучусунун кол салуусунан 3 окуучу жаракат алды. Ал ашкана бычагы менен балта менен куралданган. Бул тууралуу Петропавловск News жазды. Кол салган адам кармалды. Алдын ала маалымат боюнча ал психиатриялык көзөмөлдө деп жазат Петропавловск News. Маалыматка ылайык, кол салуудан 9 класстын 1 окуучусу жана 10 класстын 2 окуучусу жабыркаган. Экөө башынан жана билегинен бычактан алган жаракаттары менен аймактык балдар ооруканасына жаткырылды. Үчүнчүсүнө жеринде жардам көрсөтүлдү. Балдардын абалы туруктуу деп бааланууда. Окуучулардын сумкалары тинтелген эмес. Кол салган окуучу даратканага кирип бычак балта менен чыккан. Башка маалыматтар айтыла элек деп билдирди Казинформ агенттигине билим берүү бөлүмүнүн башчысы Назир Жашыбеков. Өспүрүм кармалып, алдын ала маалымат боюнча ал психиатриялык көзөмөлдө. Учурда адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча сотко чейинки тергөө амалдары жүрүп жатат. Анын аракетине жана мектеп жетекчилигинин аракетине сотко чейинки териштирүүнүн алкагында юридикалык баа берилет деп айтылат прокуратуранын маалыматында. Мектепте тергөөчүлөр иш алып барууда. Булак Назар News эжи. ТикТокто ич кийимин башына кийген кыз. Апам чалып өмүрүмдө укпаган сөздөр менен урушту. Өткөн аптада депутат Шайлообек Атазов TikTok социалдык тармагын Кыргызстандын аймагында жөнгө салууну сунуштады. Ал арада TikToктун айрым колдонуучулары түз эфирде бири-бирине тапшырма берип жатышты. Жекеме-жеке долбоорунун бул жолку чыгарылышына биз Маданият министринин орун базары Чыңгыз Эсенкул уулу, психолог Зарина Усупова, Кудул Жакут Сыдыков, ырчы Салтанат Шекенова жана бири-бирине ич кийимди башына кийүү буйругун берип, аны аткарган тиктокчулар Аскат Өмүров менен Пери Жээнбекованы чакырдык. Ич кийимди кийген кыз видео мынчалык тарап кетерин билбегенин айтты. Кечинде экөөбүз аткарганбыз. Тарап кетерин билген эмеспин. Анткени буга чейин деле аткарчубузда. Ойгонсум эле апамдар чалып, урушуп, өмүрү уга элек сөздөрдү айтты. Аябай жаман кылды, деди ал. Булак Серепкежи.
Садыр Жапаров расмий сапар менен Будапешт шаарына барды. Президент Садыр Жапаров расмий сапар менен Венгриянын Будапешт шаарына барды. Бул тууралуу президенттик администрациясынын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда президентти Венгриянын президенттик администрациясынын башчысы Геркели Эклер тосуп алды. Расмий сапардын алкагында мамлекет башчысы Венгриянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ошондой эле өлкөнүн бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуу жана башка расмий иш-чаралар мерчемделген. Сапардын алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландаштырылган. Булак Супер Кежи. Түркиянын түштүк чыгышында болгон катуу жер титирүүдөн каза болгондордун саны 29.605ке жетти. Бул тууралуу аталган өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, 147.934 жаран жер титирөөдөн жабыркаган аймактардан башка провинцияларга эвакуацияланган. Учурда аймактарда урандыларды тазалоо иштери уланууда. Аларга дүйнөнүн 70 өлкөсүнөн куткаруучулар жана дарыгерлер катышууда. Алардын арасында Кыргызстандан барган топ да бар. Түрк бийлиги буга чейин жер титирөөдөн кийин урап калган үйлөрдү куруу эрежелерин бузган деп табылган 131 адамга издөө жарыялаган. Белгилей кетсек, 6 февралда Туркиянын түштүк чыгышында көчө 7,7 жана 7,6 балга жеткен катуу жер титирөө болгон. Жер силкинүүнүн Газиантеп шаарынан 26 чакырым алыстыкта Сирия менен чек арага жакын жерде орун алган. Булак Супер Кежи. Украина тышкы иштер министрлиги 24 февралда ири окуялар көтөлүп жатканын жар салды. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба 24 февраль күнү эл аралык саясий айдыңда ири окуялар болорун жар салды. Билдирүү тууралуу РИА Новости жазды. 23 же 24 февралда Нью-Йоркто ири окуялар болот. Маанилүү саясий белгилер берилип, санкция, курал-жарак боюнча чечимдер кабыл алынат. Бардык деңгээлде биримдиктин символу таңазаланат, деди аткаминер. Буга чейин РИА Новости агенттигинин ишенимдүү булактары буунун башкы ассамблеясында батыш мамлекеттери тарабынан сунушталган антироссиялык резолюциянын долбоору талкууга түшөрүн айтышкан. Долбоор боюнча добуш берүү 22 февралда ишин жанында турган башкы ассамблеянын атайын сессиясында болору күтүлүп жатат. Россиянын буудагы туруктуу өкүлү Василий Небензия Киевдин ок атууну токтотуу боюнча демилгесиндеги шарттарды кабыл алуу мүмкүн эмес экенин билдирген. Анын айтымында Зеленскийдин тынчтык планы жоңган ашылдың. Дипломат мындай долбоорлор кандай гана аталышта болбосун пропагандалык максатты гана көздөгөн курулай аракет экенин белгиледи. Булак Спутник Кежи.